Акчаны 5 нерседен аяса болбойт. Биринчиси бут кийим. Бутуңузга кийген бут кийимиңиз белгилүү брендтеги болбошу мүмкүн. Бирок бутка жарашыктуу жана ыңгайлуу болушу милдеттүү. Бут кийимиңиз жакшы болбосо, арка бел менен омурткаңызга күч келет. Кийин муундарга таасир берет. Ал эми арзан алган сапатсыз бут кийимдер тез жыттанып, кийин гигиеналык ооруларды да пайда кылышы мүмкүн. Кээ бири бат эле айрылып калат. Экинчи, медициналык кызматтар. Эч жериңиз оорубаса да, жылына бир жолу текшерүүдөн өтүп коюу ашыкча болбойт. Анткени медициналык кызматтар келечекте каражатыңызды үнөмдөөгө жардам берет. Ооруну алдын алуу жаңы башталган учурда эмделүү арзан турат. Жөнөкөй эле тиштин бузулган эмалын калыбына келтирүү имплант салдыргандан 2 эсе арзан. Үчүнчү, тиш щеткасы. Тиш дарылоочу жайлардын көбөйүүсү суроо талаптын көптүгүнөн кабар берет. Ал эми суроо талап эмнеге көбөйөт? Тишти үгүтүү туура болбогондуктан тишке зыян келет. Анын бардыгы тиш щеткасынын туура тандабагандык менен байланыштуу. Атайы дарыканалардан тишке арналган сапаттуу щетканы алганыңыз оң. Алып гана койбой, колдонуунун маанилүү экенин эстен чыгарбаңыз. Төртүнчү, билим. Баанын жогорулашы сапаттын агашай келерин билдирбейт. Бирок үнөмдөөнүн да кереги жок. Эгер билимди орундуу колдонсо, сиз жоготкон каражатты 2 эсе таап алууңузга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эске сактаңыз, акча сиз диплом менен сертификат алганда гана эмес, билим алганда гана кайра келет. Бешинчи, тамак. Акчаны тамак аштан аяганга болбойт. Бирок аны да орду менен жасаган оң. Кээ бир тамактар арзан гана эмес, курамы жагынан пайдасыз болушу мүмкүн. Макарон азыктары менен картошка арзан болгону үчүн колдонууга болот. Бирок ден соолукту сактоо ошончолук оңой эмес. Ошондуктан тамак алаарда баасына гана эмес, пайдалуулугуна да көңүл бөлүңүз.